Ассаламу алейкум варахматуллахи баракатуху. Перед тем, как начать непосредственно лекцию у нас. İslam dininde ayaldın ordu rolü жөнүндө баян куралы деп турабыз. Негизи бул тема бир эле баян менен, бир эле лекция менен айтып бүтүрүп койчу маселе эмес. Бир топ лекцияларды, баяндарды талап этет. Бул аябай актуалдуу тема. Эл арасында аялдын ролуна тиешелүү көптөгөн бурмаланган туура эмес сөздөр, туура эмес түшүнүп алган түшүнүктөр, имиштер бар. Отношение к женщине в целом, да? Что якобы в исламе у женщины есть определенные... Исламда аялдын орду өтө төмөн, укугу кордолгон деген сыяктуу. Ислам дининде аялды урса, сабаса боло берет, жазалап турбаса болбойт деген сыяктуу түшүнүктөрдөн улам исламды туура эмес түшүнүп алуулар бар. Через средства массовой информации, в первую очередь. Биринчи кезекте мындай болуп жатышынын себеби массалык маалымат каражаттары аркылуу же фильмдер, тасмалар аркылуу чыгыштагы аял затынын укугу кордолгон деген нерсени коомго, элге таңуулоодон улам болушу мүмкүн. Ошондой эле кээ бирөөлөр мумин менен мусулман деген түшүнүктөрдү чаташтырып түшүнүп алууларынан улам дагы түшүнбөстүктөр болуп атышы ыктымал. Мусульман. Мы все мусульмане, но мы не все придерживаемся. Башкача айтканда, ыйман келтирип коюп эле мусулман аталгандар жана ыйман келтирип аны жашоосунда колдонуп жашагандар бул эки башка нерсе эмеспи? Мусулман аталып жүргөндөр бар. Ошондой эле мусулманчылыктын шарттарын аткарбастан эле жашап жүргөндөр да бар да. Намаз окубастан эле Куранда айтылган нерселерди, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө айтылган эрежелерди аткарбастан эле мен мусулманмын деп жүргөндөр бар. Кээде карап турсаң, коомдо же ар бир эле үй бүлөдө боло келчү, чыр-чатак, туура эмес түшүнүшүүлөр болуп турат. Эми ошону кээ бирөөлөр ислам дини ушундай, мусулман үй бүлөлөрүндө ушундай ызы чуулар болуп турат экен деп ызылдап чыгышат. Бирок чындап келгенде андай эмес да. Ислам предоставил женщине все... Тарыхка кылчайып көрө турган болсок, 1500 жылдан да көп мезгил мурда исламдын пайда болуусу менен ислам дини мына адыр дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдөгү аялдардын укуктарындай укукту ошондой эле аялдарга берген. Аялдын саясий, социалдык укуктарын, ар намысынын корголушу боюнча укуктарын ислам илгери эле берип койгон. 1500 жыл мурда араб жарым аралы, арабча Жазиратул Арабия деп коет. Ошол араб жарым аралындагы калктар жахлият, мындайча айтканда руханий караңгылык доорун баштан кечирип аткан. Когда женщина, она являлась неким товаром. Аялды адам ордуна көрбөй, товар, буюм катары эсептешчү ошондо. Исламдын пайда болушу менен аялга өз укугун гана бербестен, Аллах субханаху ва тааля Куран аркылуу аялга болгон мамиле кандай болушу керектигин көргөзгөн. Атыгүл Аллахтын китеби делинген Куранда Ан-Ниса, аялдар деген өзүнчө бир сүрө бар. Есть суры Курана, которые так и называются Ан-Ниса, женщины. Также сура есть Марьям. Андан тышкары Куран-ы Каримде Марьям деген сүрө дагы бар. Бүтүндөй бир сүрөлөр атайы аял затына арналган Куранда. Эгерде ислам дининдеги аял затына болгон мамилени карасак, мен Курандагы момундай бир сүрөгө токтолуп өтөт элем. Аллах айтат. Где Аллах субхану ва тааля говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа. И из его знамений то, что он создал ага байыр алуңар үчүн өзүңөрдөн жубай жараттык дейт. Для вас, из вас самих. Литаскуну илейха ва жа'аля байнакум маваддата ва рахма. Ортоңорго махабат жана мээримдүүлүк берип койгону да анын белгилеринен дейт. Успокоение и установил между вами узы любви и милосердия. Рум сүрөсү 21 аят. Бул эмнени билдирет? Биринчиден Аллах субханаху ва тааля бир жандан, рухтан эки жынысты жаратты. Эркек жана ургачы жанды.
Адам алейхиссаламдын жаратылышын деле карасаңар, аял заты обо энебиз анын кабыргасынан жаратылды. Адам алейхиссалям. Из его ребра создана женщина. Ева. Второе. Экинчи жактан ымырка жатында пайда болгондун 4-чы айында Аллах субханаху ва таала наристеге рухту үйлөп киргизчү периштени жиберет. Мына ушул процесстен кийин наристенин жынысы аныкталат. Ымыркайдын уул же кыз болору тагдырына жазылат. Здесь после этого определяется пол, да? То есть нам предписано быть или мужчиной, или женщиной по воле Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, да? То есть это говорит о том... Бул демек те мурдатан эле жатындагы кезде эле Аллах субханаху ва таала эркек менен аялды тең кылып жаратат экен. Физикалык мүмкүнчүлүктөрү жагынан теңчиликти айтып аткан жокмун. Эркек менен аялдын мамилелерине, өз ара урматтоосуна байланыштуу тең укуктуулукту сөз кылып атам. И второй вот хочу... Экинчиси мына силерге Ниса сүрөсүнөн мисалдаткым келүүдө. Сүрөнүн 1-аятында Аллах субханаху ва таала мынтет: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я юханнасу. Эй адамдар, силерди бир жандан жараттык дейт. Эки жуп кылып жараттык дейт. Бойтесь своего Господа, который создал вас из одной души. Ва халака минха зауджаха. И создал из этой единой души. Ад экөөсүнөн көптөгөн эркек жана аялдарды жараткан эгеңерден коркула дейт. Ва басса минхума риджалян касира ван нисаа. И создал из них, распространил много мужчин и много женщин. А также Аллах субхану ва тааля. Ошондой эле Аллах субханаху ва тааля Бакара сүрөсүнүн 187-аятында мынтет: Хунна либасун лакум ва антум либасун лахумна. И это означает, вы, женщины, есть одежда. Аялдар силердин, эркектердин кийими, силер эркектер аялдардын кийимисиңер дейт. Мына ушундай кийимге салыштырылып аткан бул түшүнүктү эркек менен аялдын ортосундагы гармония деп түшүнүү керек. Эркек аялды, аял эркекти толуктап турат, никелик бир бүтүндүктө. Аллах эркек менен аялды бири-бирин издеп табуусу үчүн бирине бири түгөй болсун деп жаратты. Друг друга и создание союза, которое строится, согласно суратуль Ниса, на... Ниса сүрөсүнүн мисалында айтсак, аялга байыр алууңар үчүн өзүңөрдөн жубай жаратып, ортоңорго махаббат жана мээримдүүлүк берип койгон дейт. Исламдагы нике, исламдагы үй бүлө мына ушундай баалуулуктардан куралат. Экинчи жагдай кийимге салыштыруу. Биз эркектер аялдар үчүн кийим сыяктуубуз. Аялдар биз үчүн кийим. Эми ойлоп көрүңүз, кийимдин милдети кандай? Она закрывает аврат. Кийим денени сууктан коргойт. Кийим авратты жаап тосот. Мындача айтканда, күйөөсү менен аялынын ортосунда өздөрү гана билген сырлар болот. Анткени биз инсандар баарыбыз кемчиликтүүбүз. Эркек менен аял бири-биринин авратын жабат, жашырат дегенди мааниси. Аврат дегенди бу жерде түз түшүнүп албоо керек. Авраттын бөлөк мааниси экөөндөгү кемчиликтер, кемтиктер деп түшүнгөн оң. Ошентип күйөө аялынын, аялы күйөөсүнүн кемтик-кемчиликтерин жаап турат дегендик. Арабча аны камал деп коет. Камалдын мааниси эркек менен аял бири-бирин толугу менен ар тараптан толуктап турушу. Мындайча айтканда гармония. Сиз аялыңызды, аялыңыз сизди толуктап туруңар. Эки түгөй ошентип бирине бири камилан болуусу. Камилан деген толук кандуу, жетиштүү болуу дегенди билдирет. Эркекте да, аялда да өз ара толуктап туруучу бир бүтүндүк, толуктук. Кийимге салыштыруунун дагы бир өңүтү, түгөйлөр бирине бири байыр алуудан тышкары бири-бирине жасалга кооздук болуп да эсептелинет. Аялдарыңар силерге жасалга кооздук, силер аялдарыңар үчүн жасалга кооздуксуңар. То есть в этом понимании женщина и мужчина. Бул түшүнүктөн алып карасак, эркек менен аял никелешип баш кошуусунун өзү гармония.
Анткени Аллах субханаху ва тааля аятта وَمِنْ آيَتِهِ из его чудес, из его знамений. силердин өзүңөрдөн силерге жуп кылып түгөйүңөрдү жаратканы Аллахтын белгилеринен дейт. Аялыңарга байра алышыңар үчүн ошентилди. Ортоңордо мээримдүүлүк жана махаббат берип койду деп атат. Создал из вас, для вас жен, чтобы вы находили в них. Эки жандын ортосундагы эң бир бекем чырмалган байланыш бул. Бул деген физикалык байланыш гана эмес, нике дейбиз го, арабча накаха. Байлоо, кошуу, төөлөрдүн бир жепке байланышы деген мааниге жакын. Связь не только физическая, да? Потому что когда мы делаем никах, на арабском накаха, да, переводится как связывать. Да, связка между верблюдом внутри, да, верблюдами. Но здесь означает... Бирок аятта Аллах субханаху ва тааля өзү эркек менен аялдын ортосуна орноткон бекем байланыш жөнүндө кеп болуп атат. И поэтому здесь очень, мы говорим иногда вторая половинка, да? Кээде айтып калабыз го, экинчи жарымым деп. Бул деген эркектин теңи аял, аялдын теңи эркек дегендик. Исламда нике эки түгөйдүн ортосундагы сүйүүнүн, өз ара урматсыйдын, руханий жакындыктын, ынактыктын, көз караштарынын бир экени, мүнөз пейилинин жакындыгынын натыйжасында пайда болот. Болочок күйөө жана аял болчу экөөнүн ортосун жакындаткан бир сыпаттар болот. Мына ушул жакындыкты, ынактыкты Аллах субханаху ва тааля өзү эркекке дагы, аялыга дагы берип койгон тартуулаган жакшылык неаматтарынын, ырайымдарынын бири. Экөө тең бири-бирин табышып көңүлү жайланат. Нике аркылуу табышып көңүлдөрү тынат. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.